Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Москва шаарындагы мекендештер, тегеле Россия өлкөсүндө эмгектенип жүргөн мекендештер бүгүнкү күндө юридикалык маалыматтарга өтө бир муктаж деп ойлойм. Бүгүнкү күндө мен агентум юридикалык компанияга келип калдык. Бул жерде мен YouTube'тардан көрүп, жакшы бир комментарийлерин окуп калып, эч кандай жалптар жокун окуп, бүгүн дагы ушул агентумдан маалымат алган келдим. Бүгүнкү берүүбүздө биздин мекендештер пастава болуп, курьер болуп, же болбосо көптөгөн ушул жерде аял кишилер дагы, эркек кишилер дагы камалып кеткендер өтө көп. Бүгүнкү күндө ошолордун Кыргызстанга которулушу боюнча юристтерден бир кеңеш сурамакпыз. Ушул жерге 10 жыл, 20 жыл соттолуп, ушул жакта 20 жыл өтөйбү же Кыргызстанга которуу жолдору барбы? Которуу жолдору болсо, кандай жолдор менен которсо болот? Бүгүнкү күндө ошол жөнүндө маек кылмакпыз. Ана бүгүнкү күндө мекендештер, юристтер сүйлөп чыкканга ишенеби же блогерлер сүйлөп чыкканга ишенеби? Өз оюңуздарды комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Бүгүнкү күндө ошол Мариям деген биздин юрист кызыбызга келдик. Буну өткөндө котормочулар менен чыкса, кыргызча эле сүйлөй бербейби дегиңиздер. Бул негизи бул кыргыз кызы эмес экен. Ошондо бир тактап далилдеп койсок. Здравствуйте. Здрасте. Саламатсызбы. Саламатсызбы. Центр агентумка юристтер. Ооба, право центр агентум. Биз сиздерди YouTube'дан көрүп келип калдык. Сиздерде жакшы комментарийлер жазылыптыр. Бүгүнкү күндө ушул мекендештерге зарыл болгон маалыматтарды жеткирүү максатында ошол сиздер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что, нас уже снимаете, да? Да, снимаем. Оказывается, блогеры наш пришли снимать, потому что по отзывам у нас, оказывается, хорошие отзывы из-за этого. Булжак Мариям Ахмеджановна, танығандай эле, генеральный директор и наш главный юрист, мен помощница Айжамал. Давайте вы без предупреждения. Хорошо, давайте задавайте вопросы. Можем тогда начать. Давайте тогда подготовимся. Может, давайте пройдем в мой кабинет? Давайте. Все. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Агентум укуктук борборуна келип калдык. Бунун жетекчиси Мариям Ахмеджановна жаныбызда отурат. Бүгүнкү укук юристтер мекендештерге кандай кызматтарды аткарат, ушул боюнча кенен маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Бүгүнкү темада ушул азыр актуалдуу тема депортация, ударение боюнча дагы токтолобуз. Жана ошондой эле ушу Россия Федерациясында ажырашуулар көп болуп атат. Ошолордун юридикалык жактарын кандай маалыматтар болуп атат, ошол боюнча кыскача маалымат алып беребиз. Жана ошондой эле ушул мекендештер Россия Федерациясындагы камалгандар өтө көп. Ошолорду Кыргызстанга кандай которуу жолдору же мүмкүнчүлүктөрү бар, ошол жөнүндө бүгүнкү темабыз болмокчу. Андыктан биздин каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Всем здравствуйте! На канале Учхунбек вас приветствует команда юристов правового центра Агентум. И так как у нас сегодня ознакомительная встреча, мы вам расскажем о наших услугах. Мы оказываем услуги по решению вопроса по выдворению, запрету, депортации, запрет на выезд из Российской Федерации, то есть ограничение на выезд из Российской Федерации. Также работаем по семейному праву, по трудовому праву, по земельному праву и имущественным отношениям. Вопросы банкротства также относятся к рассматриваемой нами деятельности, уголовное право и обязательная наша такая особенность, что все консультации мы проводим на бесплатной основе. Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан эле правовой центр агентумдун командасы. Бүгүн ошол таанышуу болуп аткандыктан биз ошол каналга интервью берейин деп атабыз. Биз ошол өзүбүз жөнүндө кыскача айтып кетсек, правовой центр агентумдун ошол выдворение жөнүндө административное направление, административдик направление боюнча, андан кийин үй бүлөлүк маселелер, кылмыш иштери боюнча бардык юридикалык жардамдар боюнча бардык кызматтарды аткарабыз. Биз бүгүн ошол кыскача выдворение, запрет жөнүндө бул жак суроо берип кетти, ошол жөнүндө айтып кетебиз. Андан кийинкиси ошол ажырашуу тууралуу, андан кийин бардык багы жерлер маселе боюнча талаш тартыштар, анан Кыргызстанга которуу боюнча кыскача айтып кетебиз.
урматтуу мекендештер, ушу Россия Федерациясында түрмөдө жаткан мекендештер боюнча ошонун кандай каралган, бизге Кыргызстанга которуу жолдору кандай болот, ошол жөнүндө мен сиздерге жооп алып бергенге аракет кылайын. Он хочет про переводы, именно те, которые наши граждане кыргызы и другие национальности, иностранные граждане, которые находятся в тюрьме или в исправительных колониях. Можно ли перевести, да, можно ли перевести которые в Кыргызстан? отбывают наказание. Да, можно ли перевести в Кыргызстан или в другие страны, если они являются гражданами других стран. В соответствии с главой 55 УПК, лица, которые осуждены к лишению свободы и отбывают наказание на территории Российской Федерации, могут быть отправлены на территорию того государства для отбывания наказания, гражданами которого они являются. То есть, если он гражданин Кыргызстана, то мы ему можем помочь, приготовить пакет документов, оказать юридическую помощь в переводе его из этого исправительного учреждения, которое на территории России, на территорию государства, гражданином которого он является. Это возможно. Правовой центр Агентум в этом направлении работает. Бул жакта ушу айтып кеткендей эле ошо ОПК РФ деген бар, глава 55-си боюнча биз которгонго жардам беребиз. Бир гана кыргызстандыктар эмес, бардык ошол түрмөдө же башка исправительный жактарда болгондорду дагы баарын тең которгон жардам беребиз. Кыргызстан эмес, башка өлкөнүн дагы жарандарын. Кийинки суроо болсун, ушул жерде үй бүлөлүк чыр-чатактар болуп атат. Ошол бардыгы эле юридикалык жакка келип такалып атат. Мүлүктөр боюнча же балдары боюнча, ошол боюнча сиздер кандай жардам бересиздер? Эгерде Кыргызстан жараны болсо деле жардам болсо болобу же сөзсүз российский паспорт болуш керекпи? Второй вопрос у него по семейному праву, по разводу и по разделу имущества. Если они являются гражданами Кыргызстана, мы помогаем ли, и если или только помогаем тем, которые российский паспорт? Мы помогаем гражданам Кыргызстана, которые проживают на территории Российской Федерации. Находясь на территории Российской Федерации, в городах Российской Федерации, в частности в Москве, можно подать на расторжение брака, простыми словами это развод. Можно подать на раздел имущества, на взыскание алиментов. Причем на алименты могут подать как и папа, так и мама. И вот эти все частные вопросы мы тоже каждому объясним, кто к нам обратится. По семейному праву мы работаем именно с гражданами Кыргызстана. Бизде ошол үй бүлөлүк маселелер боюнча ошол ажырашуу тууралуу алименттерди кантип чыгарылса болот, Кыргызстан жарандарына же Россия жарандыгы ар бириники ошол ар түрдүү ситуациялар. Бирок Кыргызстан жараны болсо дагы алимент же атасы же апасы, не обязательно сөзсүз түрдө апасы эмес, атасы дагы алимент чыгарса болот. Ошолордун бардык абалын карап туруп, анан кийин толук маалымат беребиз, консультация да беребиз и телефонду дагы консультация берген аракет кылабыз. Бизде ошол консультациялар бекер. Анан азыркы түрдө ошо запрет выдворение боюнча өтө актуалдуу тема, азыр көптүн көйгөйүндө ушул маселелер бар. Ушул маселе боюнча кандай иш алып баратасыздар, анан жардам канчалык деңгээлде бере аласыздар? Ошол запреттен выдворение сызмат эткенге, чыгарганга. Третий вопрос у него по запрету и выдворению. Каким образом мы можем решить этот вопрос? Получается, и сколько мы в каком именно... Есть ли у нас шансы, да, выиграть суды, участвуем ли мы в судах именно по запрету и по выдворению? Вообще решение проблемы по запрету и выдворению. Это самые актуальные наши вопросы, по которым мы работаем в области миграционного законодательства. Выдворение, которое выносится судом, мы подаем обжалование именно в судебные органы. Запреты, которые устанавливает УВМ, ФСБ, мы тоже обжалуем и пытаемся снять эти запреты через суд. Если запрет установлен Роспотребнадзором, то мы обращаемся в управление Роспотребнадзора с заявлением, и человеку, у которого запрет Роспотребнадзора, ему приостанавливают, и в очень частых случаях по нашей работе запрет снимают полностью.
То есть Роспотребнадзор, чтобы снять, мы не обращаемся в суд, а обращаемся в управление Роспотребнадзора. Если есть основания, то запреты мы снимаем на 100%. Поэтому обращайтесь, мы всегда вам окажем правовую помощь. Бизде ошол айтып кетейин, ошо выдворение запрет боюнча айтып атасыз. Запреттин түрлөрү көп. Ал деген ошол башка отдел по вопросам миграции еще башка запреттерди толтура. Бирок именно ошо Роспотребнадзордон коюлган запретти дагы эртерээк түрдө чыгарсак болот, убактылуу жолун ачып берсек болот. Анан ошол сот аркылуу эмес, Роспотребнадзордун өзүнө кайрылып эле биз ошол менен чече алабыз. Выдворение боюнча выдворенияны обжаловать этиш керек деп айтабыз, бирок обжаловать эткенде деп баары эле билет бул сөздү, бирок эмнени түшүндүрүшүн билишпейт да. Ал деген обжаловать эткен деген бул даттануу, ошол решение менен, ошол чечим менен биздин оюбуз мындайча айтканда бизге ал жакпады дегенде эле, мындай кыскача айтсак, жакпак түрдө ошондой болот. Ошол даттанууну жазабыз, сотко кайрылабыз, сот качан каралып өтөт, ошого каратып биз сотко катышабыз. Биз бардык сотторго, бардык адвокаттарыбыз, бардык юристтерибиз сотко катышып, ошол маселенин канча деңгээлдеги чечилишин дагы бардыгына ошол чечип бере алсак, баарына аракет кылып сотко кайрылып, именно же болбосо башка жерлерге запреттер коюлса, ошол жерлерге кайрылып, бардык нерселери бар болсо гана ошол чечип бергени биз дайыма аракеттебиз. Правовой центр Агентум ошол именно кыргыздар менен жана башка жарандар менен дагы иштешебиз. Также мы уведомляем, что нами сейчас решается вопрос, у нас откроется вторая горячая линия, и вот звонки уже мы ответим на большее количество. Тех, кто нам пишет, что у нас линия занята и сообщение прочитывается в порядке очередности, скоро мы этот вопрос решим. Те, кто ожидает в очереди, мы всем обязательно отвечаем. Те, кто пытаетесь дозвониться, если линия занята, это говорит о том, что очень много желающих звонят, задают вопросы. Консультации бесплатные, линия постоянно занята. Мы приносим извинения, если кто-то долго ждет, мы всем стараемся ответить на все возникающие вопросы. Мы всех проконсультируем, и никто не останется от нас без ответа. Всем спасибо. Ошондой эле айтып кетчү нерсе, бизде ошол мурун бир линия болчу телефондо, азыр экинчи линия уже ачылып атат. Ошондон улам бизге аябай көп комментарийлер түштү, жооп беришпейт депчи. Ооба, бизде ошол айтып кеткенибиздей эле ошол Россия Федерациясы кайрылат бизге, бир гана Москва эмес, биз Россия Федерациясы менен бардык түпкүр бурчтары менен иштейбиз. Ошон үчүн даже линия занята дебесе дагы айтылбайт да, линия занята экенинчи. Ошон үчүн дагы баары бир чалыңыздар. Биз пропущенный болуп калса, обязательно кайра чалып баарына жооп бергенге аракет кылып атабыз. Эгерде дагы деле жооп күтүп атсаңыздар, кайра чалсаңыздар болот. Ошо бардык маселеңизди жооп бергенге аракет кылып телефондон же болбосо бул жакта болсоңуз консультацияга келип кайрылсаңыздар болот. Правовой центр сиздер менен дайыма байланышта жана кызматта. Саламатта калыңыздар. Рахмат.